Кайрымдуу кыргыз элим, кошунамдын үйлүү болушуна жардам берүүңүздөрдү суранам. Кошунабыз ушул жерде 6 жылдан бери квартирада жашап келет. Кичинекей 2 баласы бар, иштеп тапкан акча күнүмдүк продукт жана кийим-кечектен артышпайт. Бул жашаган жер дагы квартира болгон. Кайрымдуу элим, баардыгыңыздардан жардам сурайбыз. Сиздердин 100 сом, 200 сом акчаңыздар бул үй бүлөнүн үйлүү болушуна чоң жардамын тийгизет. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин кайрылуумдун себеби 2018-ден бери ушул турак жайда турамын, квартирада. 2-нчи топтогун майытмын. Ошого карата көп жумушка деле жарай бербейм. Көздүн бүтүн азабынан ушундай болуп калды. Бу жерден эми качан чык деп айтат билбейсиң, бир гана Аллах билет. Бу жерден чык деп айтса каяка барарымды билбейм. Ушул участок алып фундамент куюп алсам эле, калган кирпичтерин, дубалын кирпичтерин өзүм тургузуп, өзүм колуман келет эле. Кудай буйрса ушу сиздердин жардамыңыздар керекми? Өзүм ушинтип жайлай кыш куям. Буйрса участокто болуп калсам, ошол өзүмдүн эмеме керектигиме жаратат элем, ошо кышымдычы өзүмдүн дубалымды тургузуп, үйүмдү тургузуп алат элем. Жүрүңүздөр, үйдү көргөзөйүн. Бул жерде квартирада турушат. Бул кухнясы, бул жакта келиңиздер. Ушул бир комната үйдө жашашат. 2 баласы бар. Кайрымдуу кыргыз элим, баарыңыздардан жардам сурайбыз. Участок эле алып алсам, өзүм аракет кылып фундаментин куюп, өзүм эле жай менен кирпич куюп, дубалын тургузуп алат элем деген аракетте болуп жатат. Жай менен ушинтип кирпич куюп сатып иштесе, кышында болсо ар кандай жалданма жумуштарга барып иштеп, продуктуга акча таап келет. Көп түкүрсө көл болот дегендей, 50 сом, 100 сом менен жардам берсеңиздер дагы бул үй бүлө үйлүү болуп калышы толук мүмкүн. Балдары дагы Кудайдан үйлүү болуп калсак экен деп тиленип отурушат. Мына бүгүн той, шаарлар үйлөнө баштады. Азыр тур. Мына коридор, бул жака шкаф коюлган. Дальше мына бул жер холл, уже прям подготовка. Коноктор мындайдан киресиздер. Бул жак зал. Дасторкон жазыла баштады. 2 комнатага жазылат. Бул жака душ. Душка келиңиздер. Мына душта раковиналар коюлган, раковина жок экен деп аткандар. Бардык коюлган. Бул жакты баарыңыздар эле көргөнсүздөр. Кухня. Мына кухняда ушундай движуха. Бул жакты деле кече күнү да бир тарткам, общийда тартып коеюн деп атам. Стол, стулдар, движение жүрүп атат. Эт уже бышып калган. Бул жерде 2 койдун эти. Спальный. Азыр бул жак жыйналып атат. Ушул жака дагы дасторкон салынат. Ошентип 2 комнатага тең дасторкон салынат. Мына сыртты тартам. Топкасында от жагылып атат. Көмүрлөр дагы алынган. Тигил жакта көмүрлөр турат. Сырттагы движение ушундай. Бул жакта үйдөн суу чыгарылып калган, колонка салынган. Үйдөн как положено суу чыгат. Сарайында пока мал жок, анткени негизи 10дон ашык мал жандык берилди. Анан быйылча тайкелерим эле бак берсин деп 1 жылга эмки күзгө чейин ошол малдарын тайкелерине жеткизген. Ошолор 1 жыл карап беребиз дептир. Анан кийинки жылдары өзүбүз багып алабыз деп. Ошо ворота дагы берилген. Самалды сайдан эже берип жүргөн. Күн сууп кеткенине байланыштуу бул иштер кылынбай калды. Буйруса булар жазында кылынат.